Саламатсыздарбы. Билим кылым мурасы көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Жалал Асанов аттындагы орто мектебинин турмушуна арналмакчы. Биз азыр окуучулар менен биргеликте сиздерге мектептин турмушу, мугалимдердин жана окуучулардын жетишкен ийгиликтери тууралуу кеңири баян курмакчыбыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Бүгін бізге 6 сабақ болды. Салам достор. Номер 9 Жалал Асанов мектебибизге куш келипсиздер. Анда бүгін біз өзүбүздүн мектептин, окуучулардын жана мугалимдердин жетишкендиктери жөнүндө кеңирээк маалымат берип кетебиз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Манас Кыргыз турмушунун көркөм энциклопедиясы. Бул биздин Манас таануу залыбыз болуп эсептелинет. Бул залда кыргыздардын илгери болуп өткөн баатырлары, алардын эрдиктери жана ошондой эле алардын өмүр баяндары жөнүндө кеңири баяндалып, сүрөттөрү менен асылып көрсөтүлүп турат. Эмесе балдар бизлер менен Манас эпосу боюнча сабагыбызды өткөнбүз. Менин мурасым аттуу темада ачыктанып келеткенбиз. Керек болсо Манас эпосу дүйнөнү даңктап, даңазалап өтпөсөк бизге жарашпай калат экен. Эмесе Манас тууралуу урааныбызды айтып туруп сабакты баштасак. 40 жарымын тураны. Азаматсыңар балдар. Эмесе баштайбыз бул жактан. 40 ойлуу кыргыз кай жакка сүйлөп барат? Эмени Манас эпосубуз боюнча кыскача күтүлбөгөн суроолор. Бейжин шаарынын атактуу ханы ким? Бейжин ханын атактуу шаары ким? Эсен хан. Жардам бербейбиз, айким өзү үчүн Эсен хан көрөктөн алат. Аттуу бардыгын кыргылай. Манас аттынын баарын эже кылар, жок сабактар деген тапшырма берет экен. Бул жерде биздин мектебибизден чыккан жана ошондой эле биздин мектебибиз утуп алган мини-гранттар, кичи долбоорлордун сүрөттөлү илинген. Жана ошондой эле бизден кийинки өсүп келе жаткан жаңы муундарга стимул болуу максатында бул сүрөттөрдү илгенбиз. Табиат менен таптуу мамиледе болуу демекчи, бул жерде биз экология залында дагыбыз. Ооба, туура айтасың. Бул жер биздин экология залыбыз. Бул залда жаныбарлар жөнүндө жана ошондой эле табиаттар, өсүмдүктөр, токойлор жөнүндөгү ар кандай сүрөттөр илинип турат. Бул жерде бир гана сүрөттөр менен чектелбестен, бул жерде ар кандай жалпы ата-энелер чогулуштар, жана ошондой эле ар кандай кулактандыруулар, курултайлар жана ошондой эле жогорку жактан билдирүүлөр ушул жерде кулактандырып айтылып турат. Чыгабыз. Бардыңыз? Балдар кычкылтекти лабораторияда алабыз бүгүн. Калий перманганатын кургак пробиркага салып, аны кургак спирт шамынын жардамы менен ысытабыз. Ал эми газ чыгуучу түтүктүн экинчи учун суу куюлган идиштин суудан башын көтөрбөй салып кармап турабыз. Сен кармап турасың.
Biz калий перманганатын ысытабыз. Суну сүрүп чыгаруусунан биз билебиз. Суну сүрүп чыгарыш керек. Чыккан газ кычкылтек экендигин билүү үчүн биз кычкылтек үйгө жардам берет, балдар. Биз ушул газга эмнени салып көрөбүз? Чычаланы салып көрөбүз. Түтөп турган чычала кычкылтекте кандай? Мына балдар. Демек, биз түтөп турган чычала күйүп кетти. Демек, бул кайсыл газ? Кычкылтек газын лабораторияда алдык. Бул жер биздин мектебибиздин китапканасы болуп эсептелинет. Бул жерде жалпы 14476 китеп бар. Ал эми окуучулар окууга берилген китептер 11000 китеп болуп эсептелинет. Ал эми окуучуларга окуу үчүн китептер, предметтик китептер 8465 китеп бар. Ал эми ошондой эле бул жерде кыргызча, орусча адабияттар бар. Ал китептердин жалпы саны 2276. Жана ошондой эле балдар үчүн адабияттар бар. Алар 625. Ал эми методикалык дагы китептер бар. Сабак учурунда колдонулуучу. Алардын саны болсо 425. Бизде бирге окуйбуз долбоорунан 125 китеп берилген. Ал китептерди биздин өзүбүздүн окуучулар кызыгуу менен алып окуп жатат азыркы учурда. 2017-2018 окуу жылында биздин мектебибиздин окуучуларыбыз, жалпы бүтүрүүчү окуучулар 24 окуучу жалпы республикалык тестке катышып, орточо балыбыз 139 балды түздү. Ушундай эле областтык, райондук олимпиаданын турларында жакшы ийгиликтерге жетишип, биздин 6 окуучубуз областтык туруна барып, областтык турунда деле 2 окуучубуз байгелүү орунга ээ болуп келди. Ушундай эле биздин балдарыбыз бир эле окуу процесси менен эле чектелбестен Жаштан деген проекттин негизинде балдарыбыз иштеп келет. Ошол жерде биздин Жумабек уулу Бактияр, Булдуров Даниэль деген балдарыбыз эң жакшы ийгиликтерди алып, ушул республикага чейин барып, ак үйгө барып, депутаттар менен жолугушуп, жакшы деген проекттерди утуп келди. 68 000 сомдук долбоорду утуп келип, мектепте ушул полиграфия немесини борборун түзүштү. Ушул бизге керектүү иш-чаралар, кандай иш-чаралар өткөрүлө турган болсок, ошол керектүү иш-чараларды ушу балдарыбыздын жардамы менен түзүп алып жүрөбүз. Саламатсыздарбы? Бул биздин мектептеги чакан полиграфия Жаштан жаштар долбоору аркылуу ишке ашырылган. 2017 жылы апрель айында башталган Жаштан долбоору 2018 жылдын май айында аякталган. Ал Жаштан долбоорунда биз өзүбүздүн мини проекттерибизди жазып, кичи гранттарды утуп, ушул мектебибизге полиграфия орнотконбуз, экинчи мини гранттын атынан. Ал эми биринчи мини грантта болсо, өзүбүздүн мектебибизге күзөт көзөмөлүн коюп, камераларды, проекторлорду алып бергенбиз. Ал эми экинчи грантта болсо, көрүп турганыңардай өзүбүзгө принтер, ноутбук жана термопресстерди алганбыз. Бул жердин эң негизги максаты ушул мектептердин бардык документация иштерин, окуучулардын сүрөттөрүн жана башка иш кагаздарын чыгаруу болуп атат. Бизге жаңы тапшырма келди. Биз азыр мугалимге бир саламынан декларация таягындырышыбыз ошондон чечип иштеген. Баштапкы материалдар даярдыр. Бизде бардык материалдар даяр. Урматтуу эжекелер, бүгүнкү тренингди өтүп атканыбыздын максаты келгиле окуйбуз долбоорунун негизинде иш алып барып атабыз. Biz buğa çeyин да иштеп келгенбиз. Бирге окуйбуз долбоорунун уландысы, келгиле окуйбуз долбоору менен. Мында 5 базалык көндүм. Алфавиттик билүү, тыбыштык кабыл алуу жана башка. Азыр биз сиздерге тыбыштык кабыл алууну, канткенде балдарды тыбыштык кабыл алууну бир көнүгүүсүн иштеп көрөлү. Бул көнүгүүнүн максаты тыбышты балдар кантип кабыл алат. Жана балдар деле өзү ушул мектепке келгенден баштап, мектеп босогосун аттагандан баштап тыбышты кантип кабыл алабыз, сабакты кандай өтөт, жана ошонун ичинде ата энелер менен иштөө, жеке инсанга багытталган окутуу боюнча иш алып барабыз. Мисалы, азыр тыбышты кабыл алды, К тыбышын өтүп жатсак, балага канткенде К тыбышын көнүгүү аркылуу көрсөтүп берели. Эжеке, мен сизге айтамын, сиз К тыбышы катышкан сөздөр менен жооп бересиз. Мен сизге суроо беремин.
Кыт ышын катышкан сөздөрдөн баштайбыз. Мен суроо берейин. Кайсыл жерден келдиңиз? Кызыл Айдан. Эжеке, сиз кайсыл сабакты жакшы көрөсүз? Кыргыз тил сабагы. Кыргыздын улуттук тамак ашы эжеке? Куурдак. Кайсыл кийимди жакшы көрөсүз? Баш кийимди? Кызыл көйнөк. Кайсыл түстү жакшы көрөсүз эжеке? Кызыл. Бул долбоордун негизинде биз балдарды китепке жакындаштыруу же болбосо балдарды китепке сүйдүрүү. Канткенде балдарды китеп менен жакын кылабыз. Ата-энени ошол учурда коомчулукту канткенде китепке жакын кылабыз. Бул жерде биздин иштөөлөрүбүз бар. Ата-эне менен бирге иштөө, чогулуштарды, ар кандай ата-энелердин чогулушун өткөндө дагы бир канча суроолорду берип, ушул аркылуу ата-энени же болбосо жомок китептерди берип, мектепке ата-энени тартуу жана коомчулукту тартуу максатыбыз. Ал уста бардык окуучунун кайсы жерде катасын тартып жатты. Сиз изденердин азыр бүгүнкү биздин сабагыбыздын чыгышы бардык. Бул музейибиз 1982 жана 83 жылдар аралыгында Убайзуллаев акын тарабынан уюштурулган. Бул агайыбыздын атынан 2007 жана 2008 жылдар аралыгында ушул агайыбыздын намы берилген. Бул музейде 500ден ашык экспонаттар бар. Анда эмесе бул музейди кененирээк тааныштырып кетсем. Ошол сиздерге бул музейдеги экспонаттарды тааныштыра турган болсок, эң эле биринчи жыгачтан жасалган көө жана бишпек. Андан кийин жыгач кесилер буларга ар кандай нерселерди, тамак аштарды салып жешкен. Ошол мезгилдеги адамдардын кол өнөрчүлүктөрү жакшы өрчүгөнүн дагы ушул нерседен билсек болот. Ошондой эле буга салыштырмалуу эле жыгач табактар. Бул жыгач табактарга дагы меймандар келгенде же болбосо ар кандай эттерди салып дагы бышырып жешкен. Булар кумуралар, булар чупудан жасалган кумуралар. Байыркы элдерибиз буларга ар кандай суусундуктарды, сууларды куюп коюшкан. Булар негизинен 15 жана 20 кылымдарга таандык кумуралар болуп саналат. Булар чөгүндөр болуп саналат. Бул чөгүндөрдү илгерки ата-бабаларыбыз дагы колдонушкан. Андан кийин бул сокко жөнүндө айтып кетсек, буга ар кандай даандарды салышып, ушул менен майдалашкан. Булар да ошол эле сыяктуу таш чөгүндөр болуп саналат. Илгерки байыркы ата-бабаларыбыз ушул чөгүндөрдү иштетишкен жана колдонушкан. Бул мектебибизде тарых музейинде окуучулар кирип, ар кандай экспонаттар менен таанышат. Эмне үчүн дегенде, бул кыргыздарга тиешелүү маданият эскере турган нерселер, буюмтайымдар бар. Ошол себептен бул жерге кирип окуучулар таанышып чыгышат. Андан да тышкары коноктор келгенде эң эле биринчи ушул жерге алып киребиз. Эмне үчүн дегенде, бул биздин сыймыгыбыз болуп саналат. Ушул биздин музей, биздин байлыгыбыз, ата-бабадан калган байлыгыбыз жана мурасыбыз болуп саналат. Биздин мектепте 890 окуучу билим алышат, аларга 55 мугалим таалим тарбия беришет. Азыркы күндө окуучуларга сабак берүү бүгүнкү күндүн талабына ылайык жаңы усулдарды, интерактивдүү усулдарды колдонуу менен сабак өтүшөт. Ошондой эле окуучуларыбызга жаңы долбоорлор менен иштөөгө да мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мисалы үчүн жакында эле Билим берүү министерствосу жана информатика ассоциациясы тарабынан уюштурулган час хода иш-чарасына окуучулар 150 окуучубуз катышып, онлайндан сертификаттар жана футболкаларды утуп алышты. Ошондой эле Сорос фонду жана аракет программасы менен биргеликте өткөрүлгөн предметтер аралык олимпиадада окуучуларыбыз активдүү катышып, 5 окуучу финалга чыгып, 3 окуучубуз Бишкек шаарына барып, ардак грамота менен сыйланып келишти. Биздин окуучуларга билим тарбия берүүдө бүгүнкү күндүн талабына ылайык курстар да ачылган. Академия Роста тарабынан менталдык арифметика курсу 2 жума болду башталганда, 5 группада окуучуларыбыз билим алып жатышат. Мугалимдердин иш тажрыйбасын жайлтууда райондук деңгээлде математика, кыргыз тили, башталгыч класстардын семинарлары өткөрүлүп, семинарда мугалимдер бүгүнкү күндүн талабына ылайык жогорку деңгээлдеги сабактар өтүлүп берип, бири-бири менен тажрыйба алмашты. Натыйжада семинар эң жакшы деп бааланды. Бул жогоруда айтылган ийгиликтер биздин пет жамаат үчүн чек эмес. Келечекте биздин жамаат чоң чыгармачылык менен изденүү менен окуучуларга таалим тарбия бере бермекчибиз.
тема мансапкор күчүк. Балдар, биз сабакта дайыма БББ таблицасын толтурабыз, БББ таблицанын биринчи көрсөткүчү кандай эле? Билем, Кана ким айтат? Бүгүнкү тема күчүк болгондуктан күчүк жөнүндө эмнелерди билесиңер? Бирден кол көтөрүп. Асема? Күчүк бизден ашкан. Бизден ашкан? Ашкан тамактарды, аштарды жейт. Туура. Мирай, күчүк жөнүндө эмнелер билесиң? Эми күчүк жөнүндө мен коробузду кайтарып карап берем. Дагы? Бизден ашкан тамактарды жеп жакшы тилек айтат. Күчүктүн тилеги эң жакшы экен, Миранда? Күчүк жөнүндө мен урлар келбеш үчүн биздин үйүбүздү коруктап берет. Демек, балдар, биз БББ таблицанын биринчи көрсөткүчүн билип алдык. Күчүк бул адамдын доосу, биздин үйүбүздү кайтарат, мал мүлктү кайтарат, жана дагы ашкан тамак аштарды жейт, жана дагы күчүктүн тилеги жакшы болот экен. Демек, балдар, бүгүнкү биздин темабыз мансапкор күчүк. Сабактын максаты, балдар, чыгарманын мазмуну менен таанышасыңар, түшүнгүлөрдү адабий тилде мазмундуу, ыраттуу айтып бере алышат, каармандарга мүнөздөмө берүү менен чыгармадан мисал келтире алышат. Өнүктүрүүчүлүк өз алдыңарча сынчыл ой жүгүртүп, ошондой эле талкууларга катышып, өз оюңарды айта билүүгө көнүгөсүңөр. Тарбия берүүчүлүк топтордо, жупта, жеке иштей алышат, жана бири-бириңи сыйлоого, уга билүүгө үйрөнөсүңөр. Көрсөткүчтөр. Эгерде жогордогу максаттар ишке ашат, чыгарманын мазмунун түшүнө алсаңар, чыгарманы өз сөзү менен айта бере алсаңар, каармандарга мүнөздөм бере алсаңар, чыгармадан мисал келтирүү менен далилдей алсаңар, өз алдынча сынчыл ой жүгүртүүгө, өз оюн так көркөм айтууга көнүксөңөр, топтук ишти аткарууда бири-бирин сыйлауга билсеңер. Демек, балдар, бүгүнкү сабакты баштайлыбы? Ооба! Биринчи, биздин ушул тексттин 3 абзацка бөлүнгөн, ар бир топ өзүнчө абзацты окуйт дагы, ошол абзацка ылайыктуу тема коюш керек. Кана биринчи топтон ким окуйт? Асема. Короочу деген бир күчүк атактан жөнүндө көп ойлончу болду. Өз аябагандай уйкучу керели кечке уктайт. Андан ойгонсо эле атактан жөнүндө ойлоно кетет. Бир күнү ал атасына келип музыкант болом деген тилегин айтты. Атасы менен энеси ошого аябай сүйүнүшүп, короочуну дароо эле музыкалык мектепке жетелеп барышты. Ал жерде келгендердин жөндөмүн текшерүүчү мугалим болот экен. Кана, күчүгүм, йолдун баскычтары мен баскандай басып, до, ре, ми, фа, соль, ля, си деген үндү чыгарчы, деди мугалим. Күчүк дароо макул болуп, йолдун баскычтарын баса эле аф деген добуш чыгат. 2-3 саатча убара болду мугалим. Бирок күчүктөн аф-афтан башка эч нерсе чыкпай койду. Кечирип коюңуздар. Музыкага шыгы жок турбайбы балаңардын, деди мугалим ата энесине. Азамат Асема. Балдар, Асема окуган абзац боюнча түшүнүк ала алдыңарбы? Ооба! Ушул бөлүмгө эмне деген тема койсоңор болот? Кана биринчи топ колду көтөр, Уйкучу күчүк. Уйкучу күчүк. Жооп тура болдубу? Ооба!